İşte Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Алабуга район тұрғындары, ақсақал аталар, әкелер, үкелер, жалпы диндеш бір туғандар. Жаратқан Аллах Субхану Таала мүмкіншілік беріп, мына бүгін біз ұлы жұма күнді жаратқан Аллахтың жердегі үйі болған Аллахтың үйі мешіттен ашылу аземінде тұрамыз. Жана ұлдарыбыз, қыздарыбыз билимдүү болуштугу үчүн, Куран жатташтыгы үчүн медресенин капсула салуу аземinde болот тугандар. Азыр столго чыгып, аксакалдар орундуктардан орун алып, даярданып туруңуздар. İşleri boyunca. Azır bardığımız көп болып тұрабыз. Алабуга чаткал ынтымак коомунун 1977 жылкы агаларыбыз демилгелеген иш чаранын үстүндө турабыз. Бир жыл мурун капсуласын салып кеттик эле. Буюрса жакшы иш чаранын үстүндө туруп, бүгүн ачылышын кылып атабыз. Мындай иштер коомчулукта көп болду, Кудай. Бұл іштен негізгісі ең бірінші ыраазычылык билдирип кете турган жери бар. Ал биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Сунушту колдоп берип, ушул жерден жер тиркезин ажыратып берип, азыр ошол жакшы иш чаранын үстүндө турабыз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Gelin ister o. Gelin ister. Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Gelin ister. Gelin ister. Mübarek Cuma günü bolup atkan iş жақсы başlalıptı. Жаштар uyuşturuуда bu meçit kurulu bitipti. Bu meçitte açılışı elimiz üçün, жаштар üçün abdan bir жақсы iş boluptur. Bu yerde bana adamlar hammasi xursand. Ben şu yig'inga qatışıp turganimdan judayam razı boldum bugün. Onun arkasında şu bilan birga bugün mana medrese qurilishi boshlanib o'tayotgan, unga kapsula qo'yish nimasi bo'ladi ekan tadbiri. Bu ham elimiz uchun, yoshlar uchun o'tdi zo'r ish bo'layotganini bildirib turibdi. Shunday mechitlarimiz, madrasalarimiz ko'paysa, elimizni o'nigishi, elimizni tinchligi, elimizni ichidagi intivoq barcha yaxshi bo'lib boraveradi. Bu yaxshi ishlarni boshlaganlar çoğun rahmat aytgimiz keladi, hammamiz el yurtdi. Shu yaxshi ishlarimizda doim Alloh hammamizga madadkor bo'lsin, bu ishlarimiz ulanaversin. Atajoningiz? Azamjon Ismoilov, darigar, pensioner, yaxshi ishlar qilgan odamlarga doim rahmat aytgimiz keladi. Rahmat aka. Rahmat. Damlajon, assalomu alaykum. Qanday ekansiz, yaxshimi? Mesaj yaxshi ispiyorsiz. Hey, çarşıtma yürü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı uşul bizden chetde жүрген migrant халкыбыз, Кудай bizlerin tapqanızlardı, Кудай берекелүү кылсын. Мынакей biz tağın
ар жума сайын бир дагы жумада ушул мигранттарга дуа болбой калган күн боло элек. Сиздер биздин бир тууганыбыздарсыз. Эмнеге деген Алла Таала Кур'ан Каримде "Куллу муъмин ихва", бардык момун мусулмандар бирибиз менен бирибиз бир тууганбыз. Ар жума сайын сиздерге дуа кылабыз. Сиздердин тапканыңыздарды Кудайым өзү берекелүү кылсын. Мына бөтөн элде, бөтөн жерде иштеп, ушу ата-эне багам, бала чака багам деп жүрөсүздөр. Кудайым ушул тапканыңыздарды Кудайым өзү биринчиден берекелүү кылсын. Мына ушул биздин районубузга кошкон салымыңыздарды, ушул медресеге кошкон салымыңыздарды Кудайым сиздерге көп көбөйтүп берген болсун. Неге дегенде ушул садака боюнча Алла Таала Кур'анда будай дан сыяктуу эсептеген. Бир данды салсаң, алдан 7 баштын ар биринде 100төн болгондо 700 эсеге чейин кимде ким Аллах жолунда берген болсо, мен ошонун 700 эсеге чейин чоңойтуп берем деген убадасы бар. Ошол сыяктуу эле Алла Таала кимде ким менин жолума бирдемке берген болсо, садакатул аратул бала, ошол силерге келип аткан балалерден Кудайым өзү сактайт. Ошол мына кечет мамлекетте эл багам, журт багам, бала чака багам деп жүрөсүздөр. Кудайым силерди ошол жерден жаман нерселерден, афат, кырсык, балалардан Кудайым өзү сактаган болсун. Бул жакта жүргөн ата-энеңиздерди, бала чакаңыздарды Кудайым өз аманатына алып, берекесин берип, орус уркулордон, жаман нерселерден алыс кылып, аманчылыкта, токчулукта, биримдикте жолукканга Кудайым өзү насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bugün nasip kıldı. Ulu günlerin gününde, Cuma gününde buna şu bugün Alavukha rayonunda şu 1977 ıntımak qoğumun balları ortada birigip buna mescitleri üstü saldırıp açılışı olup. Gerek bu zaman Allah Teala nasip kılada medreselerge salım koşulup. Ming şükür kılaylık ki Allah subhanahu wa ta'ala bularga ömür ısıtına berekeledi bergen boldu. Şu medreseden alımlar, bizim nevere çöyler alım olup çıkıp Kırgızstan'ı biz bütün dünyaya tanılı insandan çıkışını bardığımızda nasip aylasın. Bardığınızlarga den soluk kalayımız, işinizlerge iyilik bozun, daim yaxşılık bozun sizlerge de. Ayağında ушул мечиттин курулушуна салым кошкон бардык атууларды жана Алабукка чаткал ынтымак коомунун демилгечи тобуна терең ыраазычылык билдирем. Аны эмесе кийинки сөздү президенттин Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктук өкүлү Сыргабаев Абсаттар Токтогуловичке берсек. Assalamu alaikum, урматтуу Алабука район тургундары, урматтуу алыс жакындан келген коноктор. Бүгүн Алабука районунда ушундай бир жаркыраган биздин момун мусулман бир туугандарыбыз ушул жерде ыйманын тазартып, ыйманын бекемдей турган Алланын үйү курулуп отурат. Бул Алланын үйү, мечитибиз былтыры башталып капсуласын салганда дагы биз чогуу капсуласын салып, ушул жерде дуалар кылып, жакшы ниеттер менен башталды эле. Мына ниет ишке ашып, Алла Таалам насип кылып бүгүн ачылышында отурабыз. Эми бул мечиттин салып, ушу сиздерге тартуулап, ушул заманбап мечитте намаздар окулсун деп сиздерге шарт түзүп берип аткан ушул Чаткал Алабука райондорунун 1977-жылы туулган биздин эр азаматтарыбызга мен Кыргыз Республикасынын президентин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын атынан, өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Бул эми бир эле мечит менен чектелбестен бул жерде ушул медресе дагы салынып, биздин келечек муундарыбыз ушул медреседе тарбияланып, ыймандуу
болуп чоңоюшуна ушулар өбөлгө болот деп эсептейм. Бул 77 жылкы туулган биздин эр азаматтарыбыз башка дагы ушундай атуулдарыбызга, башка дагы жаштарыбызга үлгү болот деген терең ишеничтебиз. Эми бул комплекс дагы уланат, медресе башталат. Мен ушул комплекстин бүтүшүнө чын дилимден тилектешмин. Ушул комплекс бүтүп, биздин Ала Бука элине кызмат кылат деген чоң ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат агай. Бүгүн биздин дин дегенде жеп аткан тамагын таштап койгон, убактыбыздын ден соолугун, нервин аябастан эл үчүн, динибиз үчүн, мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн дайым кызмат кылып жүргөн биздин Жалал Абад областынын казызы Нематулла Жээнбеков устазга сөз беребиз. Келиңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hurmatlı Ала Бука eli жана бүгүнкү коноктор Абдусаттар Токтогулович. Барыңыздарга Алла Тааланын тынччылыгы жана береке пейизи болсун. Урматтуу аксакалдар, урматтуу жамаат. Алдыбызда олтурган аксакалдар кылым карытып, кечөөгү жана өтмөл жана бүгүнкү туруктуу болуп келе жаткан жашообузга күбө болгон инсандар бул жерде олтурушат. Эгерде мамлекетибиз бекем болсун, бай болсун, өнүгүшсүн деген ниет жүрөгүбүздө болгон болсо, ар бир кичинекей мамлекет болгон үй бүлө бекем болуштугу өтө зарыл нерсе. Бүгүнкү биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошкон ар бир үйдөгү эр менен аялдын, ата-эне менен баланын, кайнене менен келиндин ортосундагы ынтымак бул өтө чоң мамлекетибиздин өнүгүшүнө өбөлгө түзө турган нерселер. Бүгүнкү күнү жалпы мамлекеттик деңгээлдеги идеология эли журтубуздун өнүгүүсүнө салым кошкон, азыркы учурда арман деп айткан нерсе курсак ток көөдөн ачка дегендей, мына ошол көөдөнгө урухубузга азык боло турган, азык бере турган Аллахтын үйү мечит мына бүгүн бүтүп тапшыруунун алдында турат. Урматтуу аксакалдар, ар бир адамдын паспорту болгону зарыл болгондой, азыркы курулуп жаткан мечиттерибиз дагы күбөлүгү болмоюнча ачылганга уруксат берилбей калды. Мына ушул 1977 жылкы балдар баш болуп, жалпы Ала Бука элинин ынтымагы менен мечитибиз бүтүп, сиздердин ниетиңиздер, пейлиңиздер түз болгондугуна байланыштуу мен түндө Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Жорубаевич менен түздөн түз сүйлөшүп, ал киши сиздерге терең ыраазычылыгын жана саламын айтты. Ошондой эле ынтымак мечитинин күбөлүгү бүтүп, ачылышка уруксат берилгендиги тууралуу дагы маалыматын айтты. Бүгүн мечит жөн эле бүтүп ачылып калбастан, бул мечит кадимкидей күбөлүккө эге болуп, толук кандуу мыйзамга жана шариятка жооп берген мечит болду. Эми Кудай буйруса, биздин жаш муундарыбызды руханий азык менен камсызданда турган мына медресенин дагы бүгүн капсуласы салыныштын алдында турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ад-дуау хуал ибада. Дуа кылуу бул ибадат деди. Ошондуктан
бул мечитибизге жана медресебиздин салынышына чет мамлекетте иштеп жүргөн, алыскы мусафир шаарларда жүргөн уул кыздарыбыздын дагы салымы чоң. Жалпы Ала Бука элине, аксакалдарга, жаштарга, аялдарга, кызматтагыларга, жеке ишкерлерге, дыйканчыларга, мал чарбада жүргөндөрдүн баарыңыздарга мен Жалал Абад областык мусулмандар казыятынан терең ыраазычылык жана рахматымды айтамын. Биз 3 күндөн бери сиздердин районуңуздарга келип, жалпы 90 имамды чогултуп, жана Ала Букадагы 9 имамыбыз келип, жүздөгөн имамдарыбыз менен 3 күндөн бери биз ошол элге кандай кызмат кылууну жакшыртуу, мечиттерди каттоодон өткөрүү, медреселерибиздеги сапатын көтөрүү, элдин дайыма арасында болуп, элдин ушу көңүлүн көтөрүп, дуасын алуу максатында 3 күндөн бери иш жүргүздүк. Биздин бул жердеги аял заттары менен дагы кече жолугушка мүмкүнчүлүк болду. Аял заттарына дагы биз өтө терең ыраазычылыгыбызды айтып ыраазы болдук. Себеби бул жердеги маданият үйүнө кирсеңиз кече толтура аял заттар, апалар, эжелер, жеңелер, эже карындаштар чогулуп, ушул Аллахтын сөзүн уксак, казы дамыла келиптир, бир ооз сөзүн угуп калсак деп чогулганын көрүп, мен аябай кубандым. Андан кийин мына райондун акими Нурбек Бешеналиевич бир топ инсандарды, жетекчилерди, айыл өкмөттөрүн, аксакалдарды чогултуп, президентибиздин номер 94 жарлыгынын негизинде маселелерди талкуулап, иш жүзүнө ашырыш боюнча бир топ ийгиликтүү иштер болуп жатканын айтып өтүштү. Албетте мурунку учурда эле башка райондорго караганда сиздерде үлгүлүү иштер жүрүп жатканынан кабардар элек. Бирок кече биз ошону өз кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп, мындан дагы терең ыраазычылыкка эгедер болдук. Аккан арыктан суу агат деп биздин элибиз жөндөн жөн айтпаса керек. Кыргыз эли, Кыргызстан мамлекетине ислам дининин келиштигинин эң далилдүү болгон жери, тарыхта ачык, айдың жазылып далил болгон жери мына ушул Ала Бука Сафет Булан болуп эсептелет. Кече күнү биз убакыт бөлүп Сафет Буланга дагы барып зыярат кылып, ал жерге Куранда окуп келдик. Урматтуу туугандар, бул жерге кандай улук инсандар кадам таштап ислам динин жеткизишкен. Мына ошолардын урпактары, ошолардан сабак алган, ошолардан үлгү алган урпактар бүгүн жашап турасыздар. Ала Букага Алла Тааланын рахмат нуру жай берсин. Эл ынтымак, биримдик болсун. Айыл өкмөттөрдүн кылып жаткан иштеринде ийгилик болсун. Мына Кыргызстан мамлекетибиздин башында турган Садыр Нуркожоевичке да биз терең ыраазычылыкты айтабыз. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Мен лам яшкурин нас, лам яшкурилла". Эгерде кайсы бир адамдын жакшылыктарына рахмат айта албаган инсан Алла Таалага дагы шүкүр келтире албайт дейт. Жана мен Абдусаттар Токтогуловичке дагы айтып келетам. Молдо калкы бизге кичине эле көңүл буруп койсоңуздар, биз ушул ыраазы болуп, чуркап, чалыкпастан, чарчабастан иштей беребиз деп. Бизди өтө чоң кубанычка бөлөгөн биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Жалал Абад областына бирдиктүү форма, мына менин үстүндө кийип турган кыска чепкен баш кийими менен, шымы менен 800 имамыбызга белек кылып, хадия кылып жөнөттү. Биз кече жалпы Ала Бука имамдарына, ошондой эле чаткалдагы имамдарыбыздын бардыгына бирдиктүү форма кийгиздик. Президентибиздин аманатын жеткиздик. Кечеги рай администрациядагы жыйналышта дагы Нурбек Бешеналиевич ушунчалык ыраазы болуш менен айтты, караңыздар, имамдарыбыз биринен бири көрктүү болуп олтурат деп. Ошондуктан бүгүн президентибиз баш болгон губернаторларыбыз, акимдерибиз, айыл өкмөттөрүбүз ушуларды колдоп, колуна кол, бутуна бут болуп турган биздин өсүп жаткан жаштарыбыз, ушул жерде катышып турган жалпы эл, жана бүгүнкү бул жерге келе албай калган элдерибиз, апаларыбыз, эже карындаштарыбыздын бардыгына мен терең ыраазычылык билдирем. Алла Тааланын үйү болгон Байтуллах барыңыздарга кут болсун. Ниет кылып салам деп жаткан медреселер дагы жеңил жана сапаттуу бүтүп кетишине Аллахым жардам берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Бұл ұстазыбыз башта айткандай чуак ұстазыбыз рахматылык көп. Дин дезе мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элибиздин, үммөттүн кызыкчылыгы үчүн жеп аткан тамагын таштап коюп чуркап жүргөн инсандардын бири. Аллах разы болсун. Ал эми мындан кийинки сөз Ала Бука район мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Нурбек Бейшаналиев Саттаровго сөз беребиз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ала Бука районунун тургундары, урматтуу Ала Бука районунун коноктору. Бүгүн мына Абсар Токтогулович айткандай, бир жылга айланбай ушул жерге капсула салынды эле. Бүгүн Кудай насип этип бир жакшы ишке күбө болуп отурабыз. Ушул Алланын үйү, ыймандын ордосу болгон мечиттин ачылышына келип отурабыз. Бул ачылышка көңүл буруп, ушул жерден кайдыгер карабай келип берген Абсар Токтогуловичке, Нематулла ажыга терең ыраазычылык билдирмекчимин биринчиден. Экинчиден, ушул иш-чаранын жакшылык элге бир ыйман алып келчү, иш-чаранын башын баштап, демилге кылып, аягына чейин өздөрү колунан чыгарып берген Ала Бука Чаткал районунун 1977 жылкы байкелерибизге абдан терең ыраазычылык билдирмекмин да. Бул мечит эле эмес, сиздер коомдо азыркы өткөн мезгилде Кыргызстанга эң керектүү болгон эң биринчи ынтымактын үлгүсү боло алдыңыздар да. Ынтымак менен бириксе, бири баягы ойдо бир иште болсо, эмне болорун мына бүгүн тастыктап отурасыздар. Биз сиздердин жасаган иштериңиздерди, эң негизгиси ынтымагыңыздарды калган поколенияга дагы баягы колдоп, коштоп кетет деп үмүт кылабыз бардыгын тең. Биз дагы ушул башка жамаат менен, эл менен, мекеме ишканалар менен биргеликте ушундай бир ынтымакта иш алып барабыз деп ойлойм. Ала Бука районунда ынтымакта болсок, ар дайым бүгүнкүдөй гана ийгиликтер болушун каалап кетмекчимин. Дагы бир жолу терең ыраазычылык. Рахмат агай. Ал эми мындан кийинки сөз Ала Бука райондун аксакалдар кеңешинин төрагасы Саматкул Максымбек агабызга сөз беребиз. Келиңиз ага. Урматтуу ассаламу алейкум, бүгүнкү чакырылган коноктор. Мына бүгүн Ала Бука районунда, Ала Бука айылында, Жаңы шаар кыштагында өзгөчө унутулгус бүгүнкү Чаткал Ала Бука районунун элинин эсинде калчу, энциклопедиясында калчу тарыхый окуялар болуп жаткандыгына биз күбө болуп турабыз. Урматтуу жолдоштор, мен Чаткал Ала Бука ынтымак коомунун 77 жылдан берки жараткан булардын кылып жаткан иштерин, булардын ынтымакта биримдикте болуп, ушул күнгө чейин элибизге, журтубузга жакшылыктарды алып келип жаткандыгын биз күбө болобуз. Мына президентибиздин 54-чү токтом номеру менен айтылган жарлыгы ишке ашырууда жана айтылгандай, жолдоштор айтылгандай, мына бүгүн ошол жарлыкка карата жооп болуп жаткандыгына мен абдан туура кубанычта айтат элем. Биз кыргыз эли, кыргыз журттуулугу өтө кенен, өтө меймандос, өтө кечиримдүү элбиз. Ошондук үчүн урматтуу жолдоштор, биз бардык аргандай, жанагындай маркумдарды эскерүүдө, башкарганда балдарды үйлөйдө, арында чыгымдарды көп чыгымдарды кылуудан биз алыс болуп, мына бүгүнкүдөй жаштарыбызга, элибизге, журтубузга жакшынакай ушундай медреселер бүтүп, мына бүгүн медресенин каптылына таштагандай болуп күбө болуп отурабыз. Кудай кааласа, мен ойлоймун, бул бардыгы бүгүнкү ушул жерде отурган аймактан чагын айыл өкмөттөрдүн жетекчилери, жалпы эле мекеме уюмдун, башка дагы ишкерлердин жардам менен, күчү менен, жардам менен сөзсүз
жакшы бүтөт деген мен ойдомун. Урматтуу Чаткал Алабыка ынтымак коомунун мүчөлөрү, биз сиздерге абдан ыраазычылыкты билдиребиз. Мындан бери 2 жыл мурда Алабыка районунун чоң больницасына bir skori pomoş alып kelip tapşırışkan. Жардам берүүчү жанагы машинадан алып келип тапшырышкан. Андан башка дагы 20-21 жылдары пандемияга каршы Чаткал Алабыка районунун элине көп жардамдарды берди. Мен буларга шунчалык Алабыка районунун ардыгерлеринин атынан, өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга мага уруксат этиңиздер. Урматтуу Чаткал Алабыка районунун ынтымак коом мүчөлөрү, сиздер бүгүнкү баштаган ишиңиздер, бүгүнкү бүтүргөн иштериңиздер, дара баштаган иштериңиздер Кудай кааласа элдин колдоосунда болот. Эл дайым колдойт. Силерге мен дайым ынтымак каалаймын. Мындан ары дагы Алабыка Чаткал коому ынтымакта болуша берсин. Элибизге, журтубузга жакшылыктарды, жакшы иштерди жасап берише берсин. Өздөрүнө биз чоң ден соолук, ийгиликтерди каалап коюуга мага уруксат этиңиздер. Бүгүнкү мечиттин ачылышы, бүгүнкү медресеге каптур ташташ, бул биздин элибизде тарыхый окуя болуп калган бойдон кала берет. Демек, ушуну уюштурган коомдун мүчөлөрүнө абдан ыраазычылык билдирүүгө мага уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Рахмат ага. Карызы бардын ырызы бар деп, ушул аксакал абаларыбыз, аталарыбыз бар экен, биздин ырыскыбыз, элибиз, мекенибиз Кудайга шүгүр тынч турат. Ушул аксакалдардын дуасынын себебинен. Азыр Жалал Абад областы фатва бөлүмүнүн жетекчиси Алим деген бир тууганыбыз келген экен. Ошол кишини микрофонго чакырабыз. Келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halq vel mursalin seyyidina habibina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallam hadisinde aytadi, "Men bana lillah beyten, ben Allahu lahu beyten fil cennet" deydi. Kim dedi, jerde dedi, Allah üçün ibadet kıldırgan bir meclis salsa, Allah Teala'ga beyişten bir meclis salat deydi inşallah. Oşu meçitти мына şu kurgan ballarga, buların ötüp ketken marhumalarına Kuday nasip kılgan bolsun. Negizi meçittin maksatı bu adamdardı başın biriktirip, adamdardı eri şarkak kılıp, ıntımaktulukka çakıra turgan Allah'tan uluğuyu. Ulamalar şu aytat, jerde bir meçit salıngan bolsa deydi. Asmanda yıldızlar жерге kандай görüngen bolsa deydi. Meçitler dağı asmanlara şuna görünüp turat deydi de. Bu dağı жердin koğusluğu inşallah. Allah'ta bu meçitten köptegen karılar, köptegen alımlar, şu dinge, memleketke hizmet kılatırgan ulug insanlar çıkış nasip etsin. Şu demirçilerin dağı yüreğinde kандай jakşı niyetler bolsun, kabul kılgan bolsun. Bu meçitti şu kıyamatga çeyin hizmet kılıp, şu yerden bir jakşı eribиз paydalanıp turuşun Kudayım nasip etkin. Jogorda aytkan tileklerdi Kuday kabul kılgan bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmat. Allah razı olsun. Halimimden keyinki söz Alabıka Çatkal rayonu baş imam hatibi Şumkar Hacı Çınaliyev'e verildi. Geliniz. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmattуу, mınakey bizdin çakırımızga moyun sunup, uşul jerge gelip, uşul bizdin rayonumuzda, uşul iman, İslamды tarkana durgan medrese kurulatıptır. Oşogo kolumuzdan gelgen salımızды koşup keteli dep, mına alıstan gubernator, Kazı Damlabız, rayonumuzdun hakimi, rayonumuzdun kaymagı болгон аксакалдарыбыз баардыгыңыздар келип отурган экенсиздер. Сиздерге чоң Аллах разы болсун. Биз сиздерге тазим кылабыз. Ошондой эле 1977 ынтымак коому сиздер бизге башкаларыбызга, башка өзгөрүп аткан мунубузга сиздер үлгү болуңуздар.
Biz sizlerге Кудай буйрса сіздердің арқаңыздардан жол улап, ушундай бир жакшы жолго түшкөнгө калган жаштарыбызга дагы Кудайым ошондой сіздерге ынтымак берген болсун. Эми не дейт? Кой аксагы менен жүзсөйт. Сіздердің ичиңиздерде дагы анча-мынча бөлүнүп жарылуулар болса керек. Кудайым ушул бардыгыңыздарды бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, Кудайым сіздерге ошондой бир ынтымак берсин. Бир ишти баштап коюш бул оңой. Бирок ошол ишти бүтүрүп кетиш өтө кыйын нерсе. Кудайым мынакей ушу эл журтубузга, имамдарыбызга, жетекчилерибизге Кудайым күч кубат берсин. Биз не дейт? Жана каздамлабыз жакшы сөз айтып кетти. Адамга ыраазычылык айта албаган адам Кудайга ыраазылык айта албайт дейт. Мынакей биз ушул жерди баштап атканда ушул 77 ынтымак коомун менен биргеликте губернаторубузга барганыбызда ал жок дебестен тосуп алып, сизге рахмат. Андан кийин акимибиз колдоп коштоп ушул жерди чыгарып беребиз деп мынакей Самат таксырга, Саматка. Алла разы болсун сиздерден барыңыздарга. Мынакей Кудай буйрса мынакей мечитибиз бүтүп калды. Бул мечитибизге дагы салым кошкондорду Кудайым ушул канча берген болсо, Кудайым ошол нерсени 10 эсе, 100 эсе кылып чоңойтуп берсин. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтат: кандай бул мал? Биз кийген нерсебизди чиритип койгон ошол биздин малыбыз. Же болбосо жеген нерсебизди нар жака таштап койгон ошол биздин малыбыз. Же мына ушундай нерселерге садакатул жария дейт. Ушундай бир жакшы нерселерге таштаган нерсебиз ошол биздин малыбыз экен да. Биз бардыгыбыз өлөбүз, бардыгыбыз кетебиз. Бирок биз менен ээрчип кеткен нерсе Пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат: "Валлаху ла янзуру суарахум шиябухум ила кулубухум." Алла Таала карабай сен кийип турган кийимиңе, Алла Таала карабай сенин сүрөтүңө, илля кулубухум, бир гана карай турган сенин жүрөгүңө деди. Ошондой эле 3 нерсе ээрчип барат деди. Малуху, ахлуху, амалуху. Экөөсү кайтат. Бир гана кошулуп кирген нерсебиз ушул медресебизге, же болбосо ушу биздин районубузга кошкон салымыбыз, жакшы нерсебиз гана кошулуп кирет дейт. Ошол себептен урматтуу жамаат, мен мага берген нерселерди айтып коелук. Ушул Алабука Айыл банкынын жетекчиси Сыргабек Таксыр 2000 сом таштап кеткен. Могу жерде бизде мазарыбыздын шайхы Сейдахматыке баласы Сейит деген 10 000 сом акча берди. Ушул нерсени кошуп коелуга деп биздин мечитибизден дагы Кудай буйрса 5 000 сом таштайбыз. Сыра таштап кетейин, Рахмат. Рахмат. Аллах разы болсун. Биздин жолбашчыбыз, устазыбыз, ушул киши дайым ушул биздин айылдагы болобу, Алабука районунда болобу, кандай көйгөй болбосун, диний маселеде бизге чечим чыгарып берип жүргөн ушул имам хатип Шомкар ажы устазыбыз. Аллах разы болсун. Андай эмесе, урматтуу туугандар, саат дагы өз мөөнөтүнө жетип калыптыр сөз. Жыйынтыктоочу сөздү биз Алабука район айыл өкмөтү Самат чакырабыз, келиңиз. Келген кадамыңыздарга Алла Таала разы болсун. Эми мечиттин ачылыш аземин кылсак, урматтуу аксакалдар, урматтуу Асатар Токтобулович, Нурбек Бешналиевич, биз баштаган жамааттар менен биргеликте мечитти ачып алсак. Андай эмесе, мечиттин ачылышына баштадык. Марафонго ниет кылганыңыздар, хисабы Аллахтын разылыгы үчүн канча болсо да таштап коюңуздар. Ооба. Азыр эми программа боюнча түштөн кийин марафон болот эле. Абсар Токтобулович сапар менен катыша албай калат. Ошон үчүн марафондун дагы баягы өзүнүн берүүчүсүн берип, анан бир сыйлыгыбыз бар эле, ошону тапшырып койсок, уруксат этсеңиздер. Адет. Урматтуу аксакалдар, урматтуу бир туугандар, кетпей туруңуздар, Сураныч, кетпей туруңуздар. Кетпейбиз, кетпейбиз.
Урматтуу туугандар, жолдо бир машина толуп турат экен, алып коет экенсиздер. Кимдин машинасы болсо дагы 709 номердеги. Анан кетпей туруңуздар туугандар. Азыр могул жерде белектер бар экен, тапшырыла турган сыйлыктар. Андан кийин марафондун жыйынтыктоочу сөзүбүздү сүйлөтүп, устазыбыз Нейматулла ажы бир дуа кылып берет. Анан жыйынтыктайбыз. Кетпей туруңуздар. Урматтуу аксакалдар, орундуктарыңыздардан орун алып турсаңыздар, 5 мүнөт. Жалал Абад облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн ардак грамота менен Алабука Чаткал 1977 биримдиги ынтымак коомдук бирикмесинин мүчөсү Турдалиев Бактыбек Абдуразакович сыйланат. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы кармыктуу өкүлү Абстар Токтогул Сыргабаев. Ошондой эле Жалал Абад облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Алабука Чаткал 1977 ынтымак коомдук бирикмесинин мүчөсү Абдиназаров Арзымат Мамадалиевичке ыраазычылык билдирилет. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы кармыктуу өкүлү Абстар Токтогул Сыргабаев. Саламатсыздарбы? Алабука Чаткал 1977 ынтымак коом тарабынан районубуздун социалдык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн Алабука Чаткал 1977 ынтымак коом мүчөсү, Чаткал району Шакат районунун тургуну Чыныев Жуман Жакшыбаевич Алабука району мамлекеттик администрациянын ардак грамотасы менен сыйланат. Алабука району мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Саттаров Нурбек Бешеналович. Кол чалып турабыз. Ушундай эле ыраазычылык баракча менен Мамырбек Жапарович сыйланат. Анда мечиттин ачылышына лента кескенге өтүңүздөр туугандар. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ve lillahil hamd. Жардам берип алганга Кыргызстан мамлекетинде өтө чоң мүмкүнчүлүк бар.
Erteki günü Çatkallar altının bardığın cerbetine çıkıp eldi bari bayıp etse çatkallıklar birbirine sadakacı olsa hadiye bir almak inanasınlar. O çocuk bugün verip aldılar. Erten bir kilo altında alıp koyçu sana bir candan beleyse ben koyçu özüme bir almaya oturam deyip adı vuruşkan günü gördüğü olur. Yer aslında kendi söz üstünde cerbetine çıkar. Hurmatlı Afsar Toktoğlu'yç, bu sizin olmadığınız. Bu sizden şu elge olgan gamınızdan jıyıntыгы. Kuda kalasa el oңолсо, облус оңолот, облус оңолсо мамлекет оңолот. Урматтуу туугандар, биз мына жакындан сүйлөшүп жүргөн адам катары, бир замандаш катары Ажоо Садыр Нуркожоевичке өтө терең ыраазычылык билдиргим келет. Adamdı da canına oturup süйлөшпөсөңүз, анын ички дүйнөсүн билбесеңиз ким экенин айтып билиш кыйын. Мен Камчыбек Кыдыршаевичтан бул карапайым балдар асында. Мына депутат болуп турган учурунда дагы, министр болуп турган учурунда дагы мен далай жолуктум. Айылда bir кичинекей кудайы болсо дагы, же болсо bir кичинекей жаш бала өтүп кетсе дагы сөзсүз түрдө келип кызматта болот. Ал келип колдарга алып, аксакалдардын катарына туруп албайт. Gelir menen darı oçak çaka ötüp, oçak kazanın başında otun jarı kızmakta bolot dep, talay jolukkan keyin özümen uşun eşlerdi gördüm. Bu da kalasa oşoğa, bu janagınday pakta koyup, jolus tigindey bunday emes, men kazımın tasılarım. Bu kalık sözdü, men elge jetkizip koyuş, moynumdagı bildet tasılarım. Bugünkü günü bu da kalasa, janagı matematika iliminde jakşı bir mizan var. Orun almaşudan summa özgörmeydi. 30 yıldan beri biz şu birlikte almaştırıp da jıyıntыгын görüp atабыз. Ошондуктан бүгүн кимибиздин акылыбыз болсо, кимибизде данышмандык болсо, кимибизде тажрыйба болсо, кимибизде илим болсо, кимибизде күч кубат болсо, кимибизде айтарга сөзүбүз, берерге дүнүйөбүз болсо, бардыгыбыз бир Кыргызстан деген дасторконго таштап وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bardığınlar Allah'ın dinine birikkile, bölünmögülü degen ayakka muafık, jalpımız Kırgızstan mamleketi üçün, Kırgızstanda yaşap turgan köp uluttu halkımız üçün daima duada olur, daima birlikte olur inşallah. Amin. Allah Teala Sayyid Ayyam günü uşul açılgan meçitlerde, kutlu berekeli meçitlerden kılsın. Şu jere kelgen har bir insan ruhani azıklarga ege boluşun Allah'ın özünü nasip etsin. Allah Teala mına jaş ballarыбызды eli jurtubуздун сабатын жоюп, şu көкүрөгүн ыйманга толтуруучуга себеп болгон медресе курушунун алдында турабыз. Ушул медреселерде Кудай кааласа жалпы эли журтубузга, облусубузга, мамлекетибизге таанылган eli jurtка эң алдыңкы билимдүү балдарды кыздарды тарбиялап берген медреселерден болсун. Эң негизгиси ала ука чаткал эли аман болуңуздар. Кылып жаткан ишиңиздерде ийгилик, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Ata. Gel. Birken korkmayın. Korkmaz. Bana gelmişler ne o kolay beresler ona bir kapatması var. Gigal. Ne haber verdin? Çok. Samat. Gel. Boncacı. Kamile boncacı. Garajı ana şu garajı. Buna. Samat kol koy. Maksud ne? Bana bir ağası. Bana koyuyorsun. Maksud ne?
Kol koyasın da avaz kapsulaga salgana. Nereye kol koyasın ki o? Familya var mı? Ha, familya sana ki. Alim Acı. Alim Acı gelin. Gelin Alim Acı. Babam ötüzü falan. Alim Acı. Kana canat, bir şunu. Kollu oydurasanlar kol var. Hep gel. Sal. Buna kal. Senler çok geçti başladı. Kamerata gidiyor. Tarihi solda maşallah. Maşallah. Bunlar iyi olur. Çok kıyımlar. Bir çamur gelgende. Ana Maka medresenin kapsula salу azeminde turabыз туғандар. Ana Мен бір-екі сөз айтып берейін, сіз салыңыз. Құрметті жамаат, бұл ислам илимдин дини. Мына қырғыз елінде жақсы сөз бар. Омат бұл тоғылық нәрсе. Омат ар жаққа оп тұрады. Менет жалпақ дейтін ақсақалдарымыз тұрады. Анын бір келіп қалса менеті кетіріш қиын. Ошондуктан бүгүнкү мына биздин облусубуздун башында турган Абсатар Токтогулович эң негизгиси мына оматтуу жигит таксыларым. Бул кишинин кулк мүнөзү, адептүүлүгү, дипломатиялык мамиледе, анан эң негизгиси таваккалчы. Мына сиздер дагы бардыңыздар өткөндө бул Сейитбек таксылар барып коркуп атат да, медресе салсак эмне болот? Мен айттым, төрөлүк баланын нанына эмне күйгөсүңөр дедим. Биринчи бала келсин, анан калганы боло берет. Мына Кудай кааласа таваккалды баштадык. Бул иш аягына чыгат. Ушул жерден Кудай кааласа дүнүйөгө Алабука Чаткал элин тааныткан эр азамат уул кыздарыбыз чыгат таксылар. Ошого мынакей бүгүн биздин облусубуздун башчысы мына биз итаат кылып турган, ушул бизди жакшы жолго баштап турган, элге кам кылып турган, бир сөз менен айтканда облусубуздун ушул башында турган губернаторубуз азыр мына тарыхка калган капсуланы салып берсе, Кудай кааласа, ошонун алдында жалпыбыз бир дуа кылайлык. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма яссир ولا تغسر رب تمم بخير اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yerden duaga göz okşan alındır. Amin. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'tan aldığında en süykümlü
ele salışız kerekli. Beringizler. Beringizler. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Maşallah. İnnallaha yuhibbu vitran de. Gubernatörümüz 3 yolu saldı. Bismillah. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Men birle yol salıp bereyim kasılar. Kalgan aksakallar. Almet takımlar. Allah razı olsun. Bismillah. Gerekeni olsun. Şeyden din aldımları çıksın. Amin. 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 Aksakalga veringizler. Bismillah. Rahmat. Bizden ne veriyorlar? Sizler şaka olsun. Amin. Aman boluna gidip dört net boluna. Erkin. Erkin. Az aslan hava aşık etti. Amin Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ilim alıp şeyden okup alim karladım orada. Bismillahirrahmanirrahim. Bilimci, karılardan bulup